Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр, назарыңыздарда Доктор Плюс программасы. Бел оорусу биз билгендей эле көптөгөн адамдардын көйгөйү болуп келет. Ал эми бүгүн биз ушу бел оорудан кантип арылса болот, деги эле бел оору эмне үчүн ушундай чоң көйгөй болуп келет? Бүгүн биз невролог Сонун Мамажанова эжеден билип алабыз. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Бүгүн биздин эфирге келгениңизге чоң рахмат. Биринчиден эле ушул биринчи суроом эле невролог дегендеги эле кандай врач болуп келет, анан кандай себептерде кайрылыш керек? Невролог бул нерв ооруларынын дарыгери. Бизге көбүнчө баш ооруганда, моюн ооруганда, эң көп кайрылгандар бул белдер ооруганда кайрылышат. Неврологко эми кайсы убакта кайрылса болот? Башы көп ооруса, аябай катуу ооруса, эс тутуму начарлаганда, уйкулары начарлаганда, баш айланганда, башта, кулакта шумдар пайда болгондо, белдер ооруганда, колдор, буттар, моюндар, негизи эле омуртка ооруганда көп кайрылышат. Ушу бел оору, омуртка оорусу десек, канча жаштан көбүнчө башталат? Эми бул жылдан жылга жашарып баратат. Бул белдин, негизи омуртканын оорулары. Мурун более чоң жаштагы адамдар ооруса, азыр бизде мектептин окуучуларынан дагы бел оорушат, грыжалары бар, остеохондроздору бар. 14-15 жаш, андан дагы жаштагылар кайрылышат. Буга эмне себеп болушу мүмкүн? Буга эң көп себептердин бири бул биздин жашоо образыбыз. Аз кыймылдуулук. Бизде балдарда мурункудай кыймыл жок. Көбүнчө телефон көрүп, телевизор көрүп, мындай бир комнатада же үйдүн ичинде чыкпай аз кыймылдуулук. Дайыма отуруп жашаган образ, сидячий образ жизни деп коет орусча. Көп чоңдордо деле, например, бизде көп нерселер азыр автоматташтырылган, кир жууган, ошол эле транспорт бүт жагы автоматташтырылган, ошого биз көбүнчө отуруп иштейбиз. Отуруп бир жака барабыз, отуруп үйдө деле кечке отурабыз, мындай кыймыл жок. Ошо аз кыймылдуулук эң негизги жана эң тараган себептеринин бири бул аз кыймылдуулук. Канча аз кыймылдаган сайын биздин сөөктөр ошончо булчуңдарыбыз ошончо алсыз болуп кетет да. Анан экинчи андан кем эмес эмелердин бири, себептеринин бири бул биздин тамак ашыбыз. Биз тамак аш менен толук кандуу витаминдерди, кальций эле ошол эле сөөктөргө эме кылган витаминдерди толук кандуу албайбыз. Көбүнчө бизде жасалма тамактар, жасалма жол менен өстүрүлгөн ошол эле мөмө жемиштер, бүт баары көбүнчө дары менен өстүрүлгөн. Даже ошол этибиз дагы көбүнчө малдар антибиотиктер берилет, көптөгөн гормондорду берип, жемдерди берип, бат өсүш үчүн, бат эт алыш үчүн, оорубаш үчүн ошондойлорду берип чогондуктан андын витаминдери составы азаят. Мөмө канчалык тез жетилген сайын ошончо витамин аз болот. Алар тез жетилип көрктүү болушу мүмкүн, бирок бизге пайдалуу заттар азайып кетет. Ошо азыр көбүнчө сиз башында айтып кеттиңиз, жашарып баратат деп. Азыр ошо жаш балдар эле кичинекей чагынан эле башым ооруп баштады, окууга баргым келбейт, белим ооруп атат деп ушинтип айта беришет. Үйдө отурганда бул чын эле айтып атабы же калп айтып атабы, ушуну кантип билсек болот? Негизи келгенде биз текшерип көрөбүз, булчуңдарын кармап көрөбүз. Ал жерде мындай напряжение деп коебуз, тырышып калат булчуңдар. Ошо, например, баш ооруса, моюндагы көбүнчө моюндагы булчуңдар тырышып калат, белдеги булчуңдар действительно оорушу мүмкүн. Көбүнчө даже бизде сколиоз дагы көп. Эменин позвоноктун туура эмес өсүшү. Бул бизде түз эмес отургандан, постоянно дайыма телефон көргөндө биз автоматически бүкүрөйүп калабыз. И могу жерде лордоз көбөйөт. Эмелер осанка негизи эле бузулат да, ошолор дагы осанка түз болбой калат да, ошонун дагы башты оорутат. Ошол эле жаш балдарыбыз баягы башым ооруп атат, анан белим ооруп атат. Действительно текшерип келсек, чын эле остеохондрозу бар, кичинекей туруп эле грыжалары бар болуп чыгышат. Баарында эмес, бирок көпчүлүгүндө ошондой чыгышат.
Мунун баарына телефон себепкер болушу мүмкүн. Телефон, ошо телевизор, көбүнчө ошо сидячий образ, аз кыймылдуулук, урбанизациябыз да көбүнчө бу аз кыймылдуулуктан бирден бир себеби ушул. Ошол түз өртүш үчүн же болбосо белге жардам, башка жардам бериш үчүн корсет кийсе кандайдыр бир пайдасы болобу? Жок, бизде корсетти биз дарылоодо гана кийгизебиз. Аябай өрчүп кеткен сколиоздорду, аябай өрчүп кеткен убактарда ошо позвоноктукко организмге жардам бериш үчүн эле корсет кийебиз. А так негизи ошо булчуң оорулары да, омуртканын оорулары болбош үчүн биз кыймыл спорт менен алектенишибиз керек, кыймыл аракетибизди көбөйтүшүбүз керек. Мурун мен билем, даже биз окуп жүргөндө мектепте эртең менен 15-20 минутта сөзсүз түрдө бизге физиоратка жасатчу. Ошондой физиораткаларды кайра киргизиш керек мектепке. Келип окуучу деген жарым саат хотя бы заниматься этип, булчуңдарды өрчүтүп, анан физиоратка жасап, ошо негизги эле ошондой да. Анан корсет кийгенде бизди осанканы корсет кармайт дагы, биз булчуңдар өздөрүн таштап салат. Ошого биз көп корсет кийгенди дагы не рекомендуем. Деги эле белдин жана моюндун оорушун кээ бир адамдар бар да, көптөн бери чыдап келип ооруп жүргөн. Ошону жеңилдетүү, балким кичине ооруну азайтуу, кандай бир себептен, кандайдыр бир дарылар же болбосо бир физиораткалар барбы? Ооба, өзүнүн физиораткалары бар. Негизи эле бул омуртка ооруларынын биз мына дары-дармек менен, витаминдер менен, ошо обезболивающий дарылар менен дарылайбыз, бирок алар убактылуу эффект берет. Убактылуу ошо дарыны ооруну басып турганга эле убактылуу эффект берет да. Негизги ооруну кылыш үчүн биз негизги причинасын, негизги себебин ошо менен күрөшүшүбүз керек да. Ал үчүн ошо именно позвонок омурткага арналган өзүнүн гимнастикалары бар. Интернетте деле кеңири таралган, врачтар деле рекомендация берип, примерно схемаларын берет. Ошолорду күнүнө жасап туруш керек. Это бул бизде күнүнө жок дегенде 15-20 минутта убактыбызды бөлүшүбүз керек да. Демек, ушул оорудан арылыш үчүн физиоратка эле жардам берет көбүнчө. Негизи физиоратка, анан туура тамактануу. Кальций камтыган тамактарды көп жешибиз керек. Бул сүт азыктары, кычкыл сүт азыктары, творог, айран, сүзмө, курут, кунжут, брокколи, ошо анан мөмө жемиштерди көп жешибиз керек. Ушу витамин десе эле элдер азыр балким жеңил жагына ооп дарыларды алышат да. Например, ушу кальций жегиңиз десеңиз, аптекага барып эле кальций витамин алып алышат. Кайсынысы жакшыраак? Же кальций витамин ушундай алганбы, же жемиштерден жеп ушу витаминди өзүнө кабыл алганбы? Негизи тамак аш менен түшкөн витаминдер жакшы усваиваться этилет, жакшы аш болот. Организмге толук кандуу жетет. Бирок бизде азыркы заманда, азыркы биздин жашоодо витаминдерди биз толук кандуу мөмө жемиштерден, ошол эле сүт айрандардан биз толук кандуу витамин ала албайбыз. Ошого биз дайыма кошумча кальций витаминдерди ичкенге жазып беребиз. Убак менен анализ тапшырышат. Если анализде жетишсиз болсо, ошондо кошумча жазып беребиз. Себеби ошол эле сүттү магазиндин сүттөрү, дүкөндүн сүттөрү, алар обработкадан өткөнгөнчө ошо антибиотиктерди содержать этет. Ошого алардан достаточно, например, бизге бир күндүк норма кальцийди ичиш үчүн биз жок дегенде 1,5 килограмм творог жешибиз керек, 1 литр, например, сүт ичишибиз керек. Анчаны күнүнө эч ким ичпейт. Ошого бизге толук кандуу кальций, ошо элементарный кальций организмибизге түшпөйт. Ошого биз кошумча дарыларды жазып турабыз. Комментарийлер келди, биз сурашып турганда. Эч нерсем оорубайт, бирок түз басканда белиме күч келгендей болот. Бул эмне себептен деген суроолор болду да. Ал деген ошо аз кыймылдуулуктун эмес эле, ал ошо аз кыймылдагандан бизде ошо белдин булчуңдары алсыз болуп калат. Анан биз түз басып, канча көп басып, канча вертикальный положение деп коет, өйдө жүргөндө ошо белге күч келет.
ошо булчуңдар бат чарчай баштайт. Ошонун бел талып, ооругансып, ошентип калат. Остеохондроз болушу мүмкүн. Башталышы, протрузия грыжанын башталышы, ошолор деле көп деле симптом бербейт. Көп басканда, көп турганда белдер талып, ооругансып, ошентип калат. Бул деле ошо гимнастика, тамак аш. Дагы бир айтып кетчү нерсе бул бизде азыр коллаген, хондропротектор деп коет, глюкозамин сульфат или бизде ошол эле холодец деп жасайбыз. Ошолорду дагы тамакка кошуп туруш керек, чтоб булчуңдар бизде хрящ жана кемирчектер күчтүү болуш үчүн. Сорпо ич керектир Сөөктүн. Сөөктүн сорпосу. Кичинекей балдар азыр ошо сиз айтып кеткендей эле башында телефон көрүп, анан жана үйдө отуруп телевизор көрүп эле көп эле отурушат. Анан ата-энелерге кандай кеңеш берет элеңиздер? Балдарыңарды түзбастын, бели оорубаш үчүн же кандайдыр бир ушундай оюн зоокторго кошуш үчүн? Эми негизи эле балдарды телефон көп бербегенге аракет кылыш керек. Күнүнө бир максимум 40 минута, и то 15-20 минутадан бөлүп. Баары чогулганда 40 минутага жеткен. Бир күндө. Бергенге ушуну рекомендуем. Спорттук ар кандай уюм эмелер бар, секциялар. Ошолорго бергенге аракет кылыш керек. Эң жакшысы эле бул сүзүү, плавание. Балдардын сүзүүгө барганда бүт булчуңдары өрчүйт. Анан тэквондо бизде түрү көп. Ушундай спорттук иримдерге бериш керек. Анан дворго, көчөгө чыгарып көрүк ойнотуш керек. Үйгө эле телефон деп койбой. Дагы бир суроо, ошо ооруп баштаганда үйдө эле кандайдыр бир народная медицина деп коебуз го. Ошондойлор жардам бергендер барбы? Народный медицина башында бир аз өрчүгөн кезде, может бир аз оорусу азыраак болгондо жардам бериши мүмкүн. Жанагындай пластырларды өздөрү сайышып, маздарды өздөрү сүйкөп, ар кандай методдорду колдонуп келишет. Кандай десем бир аз өрчүбөгөн кезде, жаңы башталып аткан кезде бир аз жардам берет. Андан кийин дарыгерге кайрылыш керек, ооба. Кайрылып текшерүүдөн өтүп, негизи эле 1 жылда бир текшерүүдөн өтүп турушубуз керек. Ар бир адам сахар, холестерин жок дегенде, общий анализ крови, общий анализ мочи, ошолорду жүрөктү 1 жылда бир текшерип, УЗИ тартып, өпкөнү, ошол баарын 1 жылда бир текшерип туруш керек. Дагы ошо бел ооруп, моюн ооруганда эле биз сразу эле массажга барыш керек, массаж кылыш керек деп калабыз. Ушул кандайдыр бир жардам береби? Бел ооруп, оорусу күчөп турган кезде массаж болбойт. Массажды ошо оорусу тарагандан кийин жасаса болот. Жанагы тырышып, напряжение болуп тырышып калган булчуңдарды кичине бошотуш үчүн массаж жардам беребиз. Ал симптоматическое лечение келбейт. Основное лечение бул гимнастика. Негизи эле бел, моюн, негизи эле омуртка ооруларыныкы бул лечебно-физическая культура. Эң башкы эле чуркаш керек, ар кандай физический нагрузка кылыш керек дегендей, э? Ооба. Негизи күнүнө 3 километрден 5 километрге чейин адам басып туруш керек. Бүт негизи эле бул деген бизди стресстен арылтат, кан тамырлардын иштесүүн, давлениянын ордуна келиш үчүн негизи эле булчуңдарыбызга өтө пайдалуу. Башында айтып кеттик, негизи бел ооруганда баш да ооруйт депчү. Бул эмнеге бел менен баштын кандай бир себептери бар дейт? Эми негизи бизде мээ менен жүлүн бир. Ошол жерде полностью баары бири менен байланышып турат. Бел ооруганда полностью позвонок менен полный берет. Моюнда бизде жүлүндөн чыккан нервтер бар. Башка кеткен нервтер бар, мына колго кеткен нервтер бар. Ошолор кысылып калат. Башка кеткен кан тамырлар бар, ошолор кысылып калат. Башка кеткен булчуңдарыбыз, башты кармап турган булчуңдарыбыз напряжение болуп күч келет. Ошонун баш ооруйт, бел ооруса деле кээде башына берет. Ошол моюн ооруп, баш ооруп калганда массажер аппараттары азыр көбөйүп кетти. Ошолор жардам береби? Же көп деле албай эле койгон болобу дейм.
негизи андай белгисиз аппараттарды биз сунуштабайбыз. Андан көрө массаж алган оңураак. Негизи каттуу ооруп турган кезде эч кандай массаж не рекомендуем. Ошо оорусун басып туруп, потому что күчөп кетет. Каттуу ооруп турган кезде массаж жасасак андан бетер күчөтүп алабыз да, ошого оорусун таратып, жанагы витаминдерибизди, обезболивающий, противовоспалительный уколдорубузду берип, кичине оорусун басып алгандан кийин анан массажга жөнөтөбүз. Рахмат. Анан ошо аягында, эфирибиздин аягында кандайдыр бир физический нагрузка болуш үчүн офисте отурган. Мисалы мен көбүнчө офисте отурам, ошондой адамдарга бир упражнение көрсөтө кетпейсизби? Негизи отуруп иштеген кишилер бул көбүнчө офисте иштеген жумушчулар, биздин тигүүчүлөрүбүз, маникюр жасагандар да бизде көп эле отуруп иштешет. Ошолорду ар 2 саатта перерыв кылып 15-20 минутта гимнастика жасаганга чакырабыз. Бул кадимки эле биз мектепте жасап жүргөн эле гимнастикалар. Колдорубузду чоюп, могуларды жасап, бүт могу боюндарды, башты тегеретип, ушу белибизди иштетип, кадимки эле бизге тааныш эле, жеңил жөнөкөй эле 15 мүнөт күнүнө. Күнүнө эмес, офисте иштегендер ар 2 саат сайын, ар 2 саат. 8-те жумушка келди, 10-го чейин отуруп иштеди да, кечке компьютерде иштеди, столдун үстүндө иштеди. Ондон 15-20 минуттага перерыв кылып, ошо упражненияларды жасап туруп, анан кайра жумушун уланта берсе, ошентип ар 2 саатта упражнение жасап туруш керек. Бел ооруга калбаш үчүн кандай кеңештерди биздин көрөрмандарга берип кетет элеңиз? Ошо бел ооруга, моюн ооруларга калбаш үчүн туура тамактануу, туура дене калыбыбызды туура алып жүрүү, түз жүрүү, көп кыймылдоо, ошо көнүгүүлөрдү жасап туруш керек. Көбүнчө бизге оор нерселерди туура эмес көтөргөндөн грыжага алып келип алышат белине. Ошо оор нерселерди көтөргөндө туура көтөргөнгө аракет кылыш керек. Сизге рахмат. Бүгүнкү маек абдан кызыктуу болду. Мен да билбеген нерселерди билип алдым. Ал эми биз бүгүн болсо эфирибизди аяктайбыз. Сиздерге болсо ден соолук каалайбыз. Көрүшкөнчө.